Сүйлөгөн сөзүңүз башкача. Негизи мен бир эле программада эмес, кээде үйдө деле катуу кыйкырып сүйлөйм. Негизи бул баягы 4 баланын атасы катары, эркек катары балким ошондойдурмун. Бирок үйдө мындай жумшак эле атамын. Биринчи жайлы сүйлөп баштадык эле. Анан мен эйфорияга кирип кеттим окшойт да. Эмоцияга алынып калдым окшойт. Анан бара анан катуураак сүйлөшкө туура келди. Бул эмнеден пайда болду? Мен көбүнчө мына кыймылсыз мүлктөрдү тартып жүргөндө алардын даректерин көрсөтүүгө туура келет да. Даректерин так түшүндүрүүгө туура келет. Кайсы повороттон кайсы жака кирериң, кайсы жерден кайсы жака бурулуп анан тиги сатыла турган үйгө барарыңды түшүндүрүп берүүгө туура келет да. Анан көчөдө шум көп да. Чоң трассанын боюнда сүйлөйсүң. Шумду жеңүү өтө кыйын да. Кыйын. Анан ошон үчүн башында кыйкырып катуураак сүйлөп жүрүп, анан мен катуу сүйлөнгөнгө үйрөнүп калдым окшойт деп ойлойм да. Адам менен сүйлөшкөндө өтө катуу деле сүйлөбөйм. Анан качан камеранын записи басылганда, микрофон жанганда, анда катуу сүйлөп баштайм да. Качан записти басканда кантип катуу сүйлөгөнүмдү өзүм да билбей калам да.